Чүй облусундагы Сокулук районунун аймагында болгон жол кырсык 3 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн таңертең менен саат 6:30 чамасында болгон. Анда Бишкек-Чалдыбар унаа жолунда бара жаткан Honda Accord үлгүсүндөгү унаа каршы тилкеге чыгып, жүргүнчүлөрү бар кичи автобус менен сүзүшкөн. Кичи автобус Бишкек-Кара Балта багытында келе жаткандыгы белгилүү болду. Жеңил унаадагы катуу жаракат алган 3 жүргүнчү көп узабай көз жумду. Ал эми 7 адам Сокулук ооруканасына жеткирилди деп айтты маалымат катчы. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин профилдик комитети кыргыз-тажик чек арасы боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Анда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара боюнча маселени жабык кароону сунуштаса, депутат Исхак Пирматов жашыруун эмес маалыматты ачык түрүндө караш керектигин билдирди. Жашырын сыр камтыган маалыматтар кийин айтсак болбойбу? Азыр мындай эми биз өткөндө да Бекназаровду эметип атканда ушундай бир сынга кабылдык. Ал жерде деле бир эч кандай бир сыр деле жок экен эле. Эгерде сиз бар десеңиздер, биз мажбур жабык кылабыз. Жыйынтыгында тажик тарап менен болгон сүйлөшүү тууралуу маалымат ачык каралып, Жеңиш Разаков чек ара маселесин чечиш үчүн эки участокто алмашуу боюнча эки тараптан макулдук бар экенине токтолду. Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан да биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасты деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Жыйындын жүрүшүндө депутат Каныбек Иманалиев Баткенде камакка алынган 4 жаран тууралуу маселени көтөрдү. Мен басма сөздөн, Азаттыктан, BBC-ден Тажикстан өзүнүн чагымчылдык алып барган граждандарын камады деген маалымат тапкан жокмун. Тескерисинче жапа чеккенде Кыргызстан тарап, анан өзүнүн граждандарын камаганда Кыргызстан тарап. Муну кандай түшүнсөк болот? Алар провокация кылды. Алардын жарандары камалган жок, Кыргызстандын 2 жараны камалып атат. Муну кандай түшүнсөк болот? 4 жараны. Ал эми депутат Карамат Орозова мындай аракеттер элдин кыжырын келтирээрин айтып, тургундарды коркутуп үркүтүүдөн алыс болууга чакырды. Элдерди коркутуп үркүтүүдөн алыс болуш керек. Коркута албайсыңар элди. Түшүндүрүш керек кайра. Аларга ошондо коопто абалды түзүп беришиңер керек. Силер коргобосуңар, ким коргойт аларды? Алар эки жактан тепки жей береби? Мындан сырткары отурумда кыргыз-тажик чек арасында аткезчилик тууралуу кеп козголуп, 2019-жылы 38 миллион сом суммадагы 50 факт катталганын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев билдирди. Контрабанда боюнча жок дебейбиз, бар. Ошондуктан контрабанда болгондуктан 2019-жылы 50 факт катталып, 38 миллиондон ашык суммада кармалган. 1,5 миң тоннага чейин күн өтөт деп атат да. Бул ким крышасы? Кантип силер ошого уруксат берип атасыңар өткөргөнгө же силер дагы кызыктарсыңар ошого? 1,5 канча деди? Азыр мына ага чейин Исак Айтбаев айтып өттү. 1,5 миң тоннага чейин жүк өтөт дейт. Ким ушулардын крышасы? Силер өзүңөр аралашкансыңар. 1,5 миң тонна өтөт дегенге мен кошулбайм. Эмне дегенде көзөмөл өткөрүү жайлары бар. Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү жайы, Кайрагаш көзөмөл өткөрүү жайы, жана кайтылып атканда Сүлүктүнүн көмүрү Кайрагаш көзөмөл өткөрүү жайынан өтөт. Бул мыйзамдын негизинде. Эгер мыйзамсыз болсо, пункт пропускадан сырткары өтүп аткан болсо, такталы чек арадан то есть не пункта пропуска. Алар боюнча биз иш-чара жүргүзүп атабыз, кармап атабыз. Мен жанакы жыйынтыкта ошончу айтып бердим. Кошумчалай кетсек, эртең Бишкекте кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүсү өтөт. Анда жер алмашуу маселесин укуктук негизде чечүү жолдору сыяктуу бир нече маселелер каралат. Форум бар анда. Бүгүн 21 январда Жогорку кеңеште Айеркен Саймаевдин айланасындагы окуяларды иликтөө максатында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын отуруму башталды. Отурумга Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугулов, финансылык чалгындоо кызматынын жетекчиси Гүлүмжан Анарбаев чакыртылып, депутаттар алардын маалыматтарын угушту. Анда финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы Айеркен Саймаев жана Абдырас ишканасы тарабынан чет өлкөлөргө чоң суммадагы акча которулуп жаткандыгы боюнча Ички иштер министрлигине 2014-жылы эле маалымат берилгендигин билдирди. 30 июнь күнү 2014-жылы биз ошол Айеркен Саймаев менен Абдыраска ошол бүт информацияны топтоп, анан биз МВДга берген экенбиз ошол убактачы. МВДга берген экенбиз, бирок тилекке каршы андан жооп ала албаптырбыз. Азыркы күнгө чейин
жооп жок. Ал эми жогорку кеңештин депутаты жана атайын комиссиянын мүчөсү Алы Карашев отурумда берилген маалыматтар көп суроолорду жаратканын айтып, бул тууралуу тиешелүү органдардын маалыматында угушаарын айтты. Ушундай чоң суммадагы акчанын азыркы эсептелип чыгып атканы ошол 2014-16 жылдарда убагында бир чара көргөндө мүмкүн башкача бир дагы мамлекеттин киреше бөлүгүнө салым кошот эле деген да бүгүн суроолор туурулуп атат да, суроолор бар мүмкүн да. Комиссиянын эмки отурумуна Азаттыктын журналисттерин да чакырып, маалымат алынаарын айткан эл өкүлү Талант Мамытов комиссиянын мындан аркы кадамдарын атап өттү. Биз ойлойбуз, ошол Азаттыктын өзү журналисттердин өкүлдөрү келип маалымат берсе деген бүгүн комиссия ушундай чечимге келдик. Кийинки отурумга албетте Азаттыктын өкүлдөрүн ошол эле ушул маалыматты ошол журналисттик иликтөөнү жүргүзгөн журналисттер келип маалымат берсе, биз дайыма аларды угуп ушул жерде тиешелүү алардын суроолоруна жооп тапканы аракет кылабыз. Бунун ичинде толук укук коргоо органдары дагы кийинки кезекте тиешелүү болгон бардык органдар чакырылып суралат. Кошумчалай кетсек, комиссия Саймаетинин киши колдуу болушун, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек, Ош аэропорттарында каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катыштыгын иликтеп жатат. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймаети 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Түркияда анын өлтүрүүгө шектүү катары 4 киши кармалган. Чындык KG маалымат сайтынын редактору Турсунбек Бейшенбеков 2 айга үй камагына алынды. Бул тууралуу анын жактоочусу Говоритовго билдирди. Анын айтымында 1-май райондук соту кечинде анын баш коргоо чарасын карап, прокуратуранын Бейшенбековду үй камагына алуу боюнча сунушуна ылайык сот аны убактылуу кармоочу жайдан чыгарган. Сот мындай чечимди журналисттин үй бүлөлүк жагдайына байланыштуу кабыл алган. Эске салсак, Чындык KG маалымат сайтынын редактору Турсунбек Бейшенбеков 20 январда аскер прокуратурасына 2 рет суракка чакыртылып, андан соң 48 саатка камакка алынган. Айрым маалыматтар боюнча вице-премьер Жеңиш Разаковдун Тажикстандын атайын кызматына кармалганы боюнча жазган түшүнүк катты Курсан Асанов журналистке берип, анал газетага баскан. Документ өзгөчө сыр болгондуктан андагы атайы гриф коюлган. Ушундан улам журналист азыр кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатканы айтылган. Кыргыз-казак чек арасында ак тилек өткөрүү пунктунан өтүү татаалдашып, жүк ташуучулар үчүн чатырлар тигилип, ысык чай уюштурулду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн вице-премьерлер Жеңиш Разаков менен Замирбек Аскаров мамлекеттик чек аранын казак-кыргыз тилкесиндеги кырдаал менен таанышып, жүк ташуучулар менен жолугушту. Эскерте кетсек, аталган бекетте жана ага жакын жерде 140тан ашуун жүк ташуучуна топтолуп турат деген маалымат 14 январ күнү тараган. Мамлекеттик чек ара кызматынын берген түшүндүрмөсүнө ылайык, Казакстан кошумча текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат.